Кыска юбка кийген үчүн сынга кабылган кыз, такси менен ала качууга макул болгон кыз. Ичип келген күйөөсүнөн токмок жеген аял. Мунун баары акыркы убакта социалдык тармакта эң көп талкууланган видеороликтеги образдар. Блогерлер мындай сценарий менен эмнени айткысы келет? Ал эми коомчулук буга эмнеге каршы? Мунун коркунучу жана кесепети кандай болушу мүмкүн? Саламатсыздарбы? Азаттык плюста бүгүн ушул суроолордун айланасында талкуу уюштурабыз. Акыркы кырдаалга жараша биз студияга саналуу гана конокторду чакырдык. Ошондой эле биздин дагы бир коногубуз Бектур мырза Орусияда болгондуктан ал бизге скайп аркылуу кошулат. Анда алгач ошол бүгүнкү талкууга негиз болгон видеону көрүп алалы. Чоңгуз. Да. Саатыңыз канча? Саат 5 болуп калды. Жо, мен саатым канча? Siz meni kimde oylup atasız? Ben siz oyluğun kızlardan emesmin. Чоңгуз оксоңуз. Жоқ, ұқпайды. Мен деле андай ойлогон жокмун, чоңгуз. Байке, кетіңіз аз мен милиция шақырамын. Бул жакын арада милиция жок. Мына милиция. Ал милиция эмес. Милицияның формасын киіп тұрай, эмне мен жаш бала кылып атасыз? Туура, аныкы милицейский форма. А сиздикичи? Мен ойлопмун, мондай кыска кийинсеңиз, сизди көчөдө иштейт экен. Кечириңиз, чоңгуз. Не кыл дейсиң, азыр турмуш бүт жагынан бузулган, арам нерсе мода болуп жаман жолго алып барган, төштү ачып суктандырып чакырасың. Бектур, жогоруда видеоролик чыккан соң дароо сынга кабыл алынды. Сиз ушундай реакция күттүңүз беле? Жок, күткөн эмесмин. Кандай болот деп ойлодуңуз эле? Кандай максатта бул видеону чыгардыңыз эле? Казактардан көргөм. Өзбектерден ошол тартышкан. Анан мага сценарий жаккандыгынан анан мен дагы өзүбүзгө кыскача кылып тартайын деген жакшы ойдо эле, жакшы максатта жаштарга үлгү, видеонун бир таасири болсун деген ойдо тарткан да. Негизи ушул видео чыккандан кийин сизге бир топ сындар айтылбадыбы? Анан ошол сындардан кийин өзүңүздү дагы сын көз караш менен карап көрдүңүзбү? Мен дагы бир жолу айтып кетем, видеону тартып атканда эч кандай жаман болсун же кандай десем, элге жаман таасирин берсин деген ойдо тарткан эмес. Сиз видеодо кыздын кыска кийиминен мурда сиз тааныбаган эле бир кызга кол тийгизип басынтканын көрүп атпайсызбы? Анан сиздин буга укугуңуз жок экенин билесизби? Бул ылдык көрсөтүү деп саналат эмеспи? Идеялуу адам жок, баарыбыз эле жаңылабыз. Балким кээ бир жерде мен туура эмес кылгам, кээ бир жерде туура кылгам деп ойлойм. Ошол кыздын ордунда чыныгы жашоодо элестетип көрөлү. Сиздин карындашыңыз болсо, сизге окшогон образдагы бир адам келип, ушундай көчөдө эле кийимине асылса, сиз буга кандай реакция кыласыз? Сиз ал менен макулсузбу?